өлгөн адамга кайгырышат. Айтып атпайбызбы? Көбүнесе жакын адам өттүн, ал адамга биз паланчаны берип койдук деп туруп эчтеке кылбай койт. Ичип жебей да кое берет. Кийимдери мындай кылып авраттар ачылып калган болсо дагы мисалы эже карындаштар ошо бойдон тура берет, чачтары көрүнгөн абалда. Ар ким келет да ал жерде турабы? Өтөн эркектер келе башка кылат. Ошо вакыттарда бөлүп, аялдар могул жакка өтөсүңөр, эркектер мыяка келе өзүң карма деп туруп бизде баягы чапандарды кийгизип, кийимдерди оңдоп коет го жанындагы адамдарчы. Ошону бирөөнү оңдоп койсун дедирбей эле, адам өзү жакшынакай эле кийинип, түздөн ала бериш керек. Анткени болор иш болду. Алла Таала сизди сынады, мусибат жетти. Анан өзгөчө кыйкырып ыйлашат. Мисалы желкел пайгамбарда айткан сөз бар да, желкелерди уруп таптап, жер таптап, мунул нерсе өткөн адамды азаптайт. Муну ошол жерге барып айтсак, мисалы дамылар айтып атасыз. Мынтип ыйлаган болбойт десе, ал жерде кабыл албайт. Анткени ал сабак өтүлө турган жер эмес да. Мен кыйналып турсам, азыр нелерди айтасың деген калаган сөз чыгышы мүмкүн. Бирок мынул жерде алхамдулилlah сиздер угабыз деп өзгөчө келип отурдуңуздар. Башыбызга түшкөн болсо кыйкырып, катуу өкүнүч менен ыйлаганбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ыйлаган, бирок кыйкырган эмес. Пайгамбар ушу сөздү көп айткан. Кыйкырбагыла, Аллага наразы болгула деп айтып туруп, пайгамбарыбыздын өзүнүн кичинекей баласы Ибрахим дүйнөдөн көз жумганда кучактап көзүнөн жаш аккан. Кайгырган. Ошондо сахабалар сурашкан: "Я Расулулла, бизди тыят элең го. Бул шарият да. Өзгөрдүбү?" деген ойдо айтканда, пайгамбар айткан: "Инналлаха ла ю'аззибу би дам'ил айн ва ла би хузнил қалб." Аллах Таала көз жаш менен, жүрөктүн капалыгы менен бир адамды азаптабайт, өткөн адамдычы. Ал адам баары бир капаланышы мүмкүн. Мисалы, жакын адамың өттү, көзүңөн жаш агышы мүмкүн, капаланышы мүмкүн. Бирок валакин ю'аззибу би хаза. Пайгамбар ишарат кылып тилин айтат. Бирок Алла Таала муну нерсе менен азаптайт. Мисалы, мен жакын адамын кайгырып, мен бирдекелерди сүйлөй турган болсом, таянычым кетти, мен не кылам эми, ушундай мусибат жет десе, менин кылган кылмышым себептүү жакын адам азапталат. Муну мен азапталынат, ау ярхам, же бул менен Аллахка райым кылат. Же Аллахым райым кыл, Аллахым күнөөсүн кечир деп айтып турса, анткени ал убакта дуалар кабыл боло турган учурда, качан мусибат жеткен убактарда көбүрөөк кечирим тилеп, ырайым тилеп дуа кылыш керек. Аны мен ырайым кылышым мүмкүн. Пайгамбарыбыз чындыгында ушул сөздү айтып туруп, көзүнөн жаш агып, капаланган абалда айткан. Көздөр жаш агат, жүрөктөр капаланат. Бирок биз Аллах ыраазы болгон гана сөздөрдү айтабыз деген пайгамбарыбыз. Чындыгында Ибрахим сенин бизден ажырооң деп баласын айтат, бизди капалантат. Бирок капаланткан менен эмне? Биз тил менен Аллага каршы сөз айтпайбыз. Чынында туугандар, жакын адамдар дүйнөдөн көз жумганы бизди капалантат. Ал нерседе талаш жок. Жакын адамыңыз өттү, биз бар эчтеке дей албайбыз. Көзүңүздөн жаш агып атат, капаланып атасыз. Кээ бирки сөздөрдү ойлонбой сүйлөй тургандай абалга келишиңиз мүмкүн. Бул бар нерсе. Бирок тилдер Аллахка каршы сөз айтпаш керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ал-майиту", өлгөн, майит деген сөз өлгөн адам, ю'аззибу фи кабри, ал кабрында азапталынат, биманиха алейх, ага ыйлаган адамдардын иши менен. Алар кагырып, өңгүрөп, мисалы, мол жерде бирөө өлгөн болсо, наркы айылууга турган деңгээлде кыйкырышат го. Ошол нерсе себептүү азапталынат. Кээде бар го, сени ушинтип багып чоңойтсо, сен ошого ыйлабадың деп бири-бирин тырыштыргандар да бар. Ал туура эмес болуп калат да. Ал кээде бир адам үйдө эң чоң адам болот дагы, жакын адам өттү, шыр аны тазалап, жаназасын окуп, башка менен туруп билбеши мүмкүн. Байкаңыздар, аны сөз кылыштын кереги жок. Палан атасын жаман көрөт экен да, жөн эле тура берди. Ал андай эмес. Кээде үйдө бир адам жооптуу болот да. Ал бардык нерсеге карайт да. Келгенде бир жакын адамдар келип калды, куда келди эле, биз тааныбаган бирөө келип калды, аларды карап жүрө бериши мүмкүн. Жоопкерчиликтин астынанчы. Мынакей жаназасын окудук, апарып көмдүк, кийин анан кайгырыш мүмкүн андай. Ошого эрте комментарий бербеш керек. Эми кайгырбаса дагы эмне болуптур? Демек кайгырбаса өлгөн адамдын демек касагы бар да.
ого мындай деңгээлде жакшы кылып берген эмес. Ого ал актёрчулуктун кереги жок. Бирок кайгырса шарият өзүнөн айтат, өзүңдү карма. Тилдер Аллахка каршы сөз айтпаш керек деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла ибн Мас'удтан риваят кылган хадисте дейт: "Лайса минна ман дарабал худуд." Бизден эмес. Ким жакын адам өткөн болбосо, монтип аркаларын таптаган адам, башаккал жуюп, жакаларын жырткан адам. Мында бар го, монтип эле жолуктарын арака берака кылып айрыкча аял кишилер да болот. Эркек кишилер дагы түп эле үшкүрүнүп эле жерди муштагандар бар го. Бул баардыгы ушуга кетип калат. Ушинтип азгырынгандар бизден эмес деген пайгамбар. Биз эмне өткөн адамды Аллах Таала алды. Аллах Таала ахиретинен берсин деп дуа кылыш менен гана колубуздан ошол нерсе келет. Титреш менен, жулкунуш менен колубуздан эчтеке келбейт, балким тетирсинче ошол өткөн адамды биз азаптайбыз. Өлгөн адам өлдү. Бул жактагы адамдар формаларын өзгөртүшөт. Эми айтып атпайм, бардык жерде эмес, бирок көпчүлүк жерде көк кийимдерди кийип алат аял кишилер көбүнчөчү. Же башка кийим. Бул шариятыбызда андай формаларды өзгөрткөн жок. Мисалы христиандар кара кийим кийип алат, туура? Очкиларды тагып, кара костюмдарды кийип. Ал өткөн адамга формаларды өзгөртүш эч кандай пайдасы жок. Болгону эки орунда бар. Кандай? Кимдир бирөөнүн күйөөсү өткөн болсо, ал аял 4 ай 10 күнгө чейин жасанбай жүрөт. Мисалы үйдө кээде күйөөсүнө жасанышы мүмкүн эле да, же болсо өзүнүн махрам ака-экелеринин жанында жакшынакай кылып, чачтарын прическа кылып, атырларын сегинип жүрсө болот эле үйдүн ичинде, сыртка чыкпаган абалда. Ошону да кылбай турат. Анткени өткөн адамдын жакын адамдарына бул күйөөсү өлүп жыргап калыптыр да деген нерсе жүрөгүнө өтпөс үчүн шариятыбыз ушуну койгон. Мындай үйдө кайсы кийимди кийсе ошо кийимде эле авраты жапкан абалда, бирок атыр себинбейт, боенбойт, прическаларын арак берака кылбайт, баягы сатып алган жаңы кийимдерди кийбейт. Өзгөчө мындай жай менен намаз окуп үйдө кие турган кийимдерди кийип үйдөн чыкпай турат. Бул аялга гана, күйөөсү өткөн аялга. Экинчиси 3 күнгө чейин жакын адамдары. Мындай көчөгө чыгып, башка иштерин кылып, же болсо өттө бир күн башка форма менен, экинчи башка форма менен кийбестен, келгенде кайсы кийим болсо ошол эле кийимде, бирок суук болсо кийип алат, ысык болсо чечип коет, бирок ошол формада 3 күн. Неге дегенде, жакын адамдары бири-бирине сабырындап туруш керек да. Мисалы мен жакын адам өткөн болсо, менин акаларым жанында туруш керек да. Алар кетип, "Укам, сен барсыңа, биз ишти кыла берели" десең, кыйнайсың да. Кайра элечи. Неге кыйнайсың? Биздин ушунчалык паркы жок беле ушул жакын адамыбыздын депчи. Ошого шариятыбыз 3 күнгө чейин. 3 күндөн кийин тирилген кыла берет адамдар. Ар ким өз үйүндө. Башка нерсе жок.